Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Дүйшембі күн, пайшембі күн, мана бүгін көптөгөн SMS-тер демелер келіп атат да. Кебірлер билип-билбей ар нерсе жөнөтө берет. Ражап айында бір күн ораза кармаса андай болот экен. Ражап айында бір түн намаз окусам, Ражап айында келген хадистер бардыгы заиф хадистер. Бирок анын карама каршысында сахих хадистер турат. Тахаджуд жөнүндө аяттар турат. Кур'ан-ы Каримде аят турат, пайгамбардын сүннеттери турат. Ражаптан ташкары дүйшембі күн, пайшембі күн ораза кармай турган пайгамбардын сахих хадистери турат. Ошончо эмелерди коюп койду. Ражапка келгенде ага SMS жөнөтөт, буга жөнөтөт. Сен бир нерсени аныктасаң, элестетсең бир күн ораза кармасаң дейт, отой болуп кетет экенсиң, тозоктон кутулуп кетет, бир неме кылсаң, апырта бербеш керек да билбей эле. Урматтуу мусулман бир тууган, андан кийин Ражап айы Кудайдын айы экен деп, башкалар ким айында? Инна иддата шур инда Аллахи 12 шахр. Аллахнын асман жерди жараткан кезде эле айдын саны 12 ай. Мин харбата хурум, ова 4 ай, алардын арасында ыйык айлар. Саласатун сард ва вахидун фард. Үчөөсү катарына келет, бирөөсү жалгыз келет. Саласатун сард Зул Қада, Зул Хижжа, Мухаррам айы. Ажга чыккандар, ажга баргандар, аждан кайткандар. Мухаррам ай деген уруш болбош керек. Ал кезде тоноочулук кылбаш керек, каракчылык кылбаш керек. Ажылар эсен аман барып, ажын аткарып, эсен аман кайтып. Үчөө катарына келет, бирөөсү жалгыз келет, ал Ражап өзүнчө келет. Ыйык ай. Бирок Ражап айдан кийин бир күн ораза кармап койсо андай болот экен, бир күн ооз ачып койсо мындай болот экен, түнкү намазды окуп койсом Ражап айында келген көп эмелер такталбаган эң тилекке каршы бизге жөнөтөт да мага. Айтма сен аныктан аны жөнөт. Билип билбей аркең эме кыла бербеш керек да. Ибадат туура ар бир пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтү ар айдын 13, 14, 15 бул эме пайгамбар сүннөтү сахих хадистерде келген. Дүйшембі, пайшембі пайгамбар ораза кармаган, бул сахих хадистерде келген. Ошолорду аткарсак эле бизге жетишет да, туурабы? Жаңы дагы бир нерсени ойлоп табыш эмне кереги бар? Тахаджуд маселеси Кур'ан-ы Каримде келген пайгамбардын сүннөтү, сахабалар тахаджудка турбаганы болгон эмес, баары тахаджудну окуган. Анан тахаджуд бүт эле Ражап айда окуп коюп кийин башка жокпу? Маселем Ражап айы маселе, бул жерде кирип кеттим, кечиресиңер. Бирок Ражап айда ибадат кылса болбойт деген маселени айткан жокмун, туурабы? Кармагыла 13, ар айдын 14, 15, дүйшөмбү, пайшембі күн ораза кармагыла, тахаджуд күнүгө аракет кылып окугула. Бирок аны бир Ражап айга чектеп койбогула. Ражап айда болгон окуялар бар, ооба. Мирач кечеси, пайгамбар саллаллаху алейхи исра ва мирач кечеси көтөрүлгөндүгү, намаздын фарз болгондугу. Бирок бул өзгөчө. Рамазанда да кээ бир кече SMS келгендерин окусуң, Рамазандан да, Кадыр түндөн да жогору көтөрүп берген да. Рамазан айда сах хадистер турат.